Кудайдын чакырыгы 15 август. Забурдан бир аят окуп кетсек. Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Сиз да дагы ушундай сөздөр менен болбосо да өзүңүзгө эмнеле кыйналып жатам, эмнеле чөгүп жатам деп айткан болушуңуз керек. Мен да көп жолу ошенткем. Андан ары Забурда мындай деп жазылган: Кудайга таян, анткени мен аны куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм. Кээде кайгы жана көңүл чөгүү бизди басып калганда, жашообуз биз каалагандай болбой жаткандай сезилет. Мындай учурда биз Кудайга таянууну аң сезимдүү чечим катары кабыл алышыбыз керек. Үмүт деген бул эртең менин баардык көйгөйлөрүм жок болот же лотерея утуп алам деген ой эмес. Ыйык китепте үмүттүн мааниси таптакыр башкача. Элчи Павыл өз катында чыныгы үмүт кандай экенин түшүндүрөт. Үмүт бул жарнамалык уран эмес жана социалдык тармактагы кооз пост эмес. Бул жашоонун багыты. Ал бизге мындай тартипти көрсөтөт: кыйынчылыктан чыдамкайлык, чыдамкайлыктан тажрыйба, тажрыйба аркылуу үмүт келет. Жана бул үмүт бизди уят кылбайт, анткени Кудайдын сүйүүсү ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө куюлган. Биз көп учурда кыйынчылыкта турган адамдарга ишен деп айтабыз. Бирок үмүтүн жоготкон адам үчүн ишенүү оңой эмес. Үмүт бул ишенимди кайра жандырган учкун. Кудайдын сөзү мындай учурда жардам. Ал адамга үмүттү жоготпогонго жардам берет, ишенимди өстүрөт. Забурчу менен кошо мындай де: мен да Кудайга таянам, анткени мен аны куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм.